Достор, азыр өзүңүздөр көрүп кеткендей эле бул үйдү азыркы учурда куруп бүтүрүшүбүз керек. Сиздердин жардамыңыздар менен. Бул жак кухнясы, элестетиңиздер, бул жак кухнясы. Ушул жерде чай ичишип, ушул жерде тамактарын жасашып, жакында кыш болот, суук болот. Элестетиңиздер, кышында ушундай акыбалда, ушундай условия менен жашаганды эч кимге каалабайт элем. 4 айдан бери ушул жерде жатышат. Палаткада эле жатып жаткан экен, элестетиңиздер, ушундай эле палаткада жаткан. Кыргыз элим журтума суранып кетет элем. 1 сомдон, 5 сомдон, 10 сомдон болсо ушу жардамыңарды аябыңыз. Ушу мына кыш келейт атат, ошого ушу сложный калды да, шыбагы ошол эле шыбап алсак, эсенем аны ушу кирип кетсе, жардам берейин. Тууган урук менен ушул үстү крышасына чейин жабылып кетти. Кызылыйкан өзүм элим журтум колдоп жүрүп, Алла ыраазы болсун. Эми мындан бияка ушу мына кум шыбак менен сложныйлары анан пол потологуна келгенде токтоп турат да. Ошого уста сүйлөшсөк, сложныйды кымбат айтып атышат усталар. Ошого биз макул дейин десек, акча жок. Муктажбыз өзүбүз деп экөөбүздөн инвалид